Парламент кабыл алган. 1991 жылы 31 августунда Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндө жарыяланган. Андан бери 31 жыл өттү. Бул жылдар аралыгында өлкөдө бир катар натыйжалуу иштер жасалды. Эң чоң жетишкендигибиз бул биздин эркиндигибиз. Кол чабуулар болсун, майрамыңыздар албетте куттуу болсун. Кыргыз элим, баарыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүктүн 31 жылдык мааракеси менен райондук мамлекеттик администрациянын атынан чын дилимден куттуктаймын. Ошондой эле биз тарыхыбызда эгемендүүлүктүн баасын билген, анын кадырына жеткен эл экенибизди баарыбыз жакшы билебиз. Ушул бизге тапшырылган ыйык милдетти биздин келечек муундарыбызга татыктуу өткөрүп берүү милдет деп эсептейм. Элибиз ынтымакта болсун. Калыгул Оля айткандай, ынтымагы бар элдин ырыскысы көп болот деп айтылат. Ошон үчүн баарыбыз ынтымакта болуп, келечек муундарга татыктуу тарбия берип, Кыргызстаныбыздын гүлдөп өсүшүнө өз салымыбызды кошо берели. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынччылык, бекем ден соолук каалап, мындай эгемендүүлүктүн далайын белгилеңиздер, кубаттуу мамлекетке айланып, анын катарында биздин Кара Бура районундагы, областтагы эң алдыңкы райондорго жетишин каалап кетет элем. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар кут болсун, кол чабуулар. Рахмат. Дагы Кааларым чын ден соолук, узун өмүр, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө тынччылык орноп, токчулук орноп, молчулук болуп, мамлекетибиз өнүгүп өскөн мамлекеттердин, келечеги кең мамлекеттердин катарына кошулушуна тилектешпиз. Бүгүнкү эгемендүүлүк күнүбүз кут болсун. Дайыма жергебизде, айрыбызда, ар бир үйдө ынтымак болуп, асманыбыз ачык болуп, биздин эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Баарыңыздарды майрамдык маанай менен Кара Бура өлкөтүнүн атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Eğilip bütkül ortaysa aydınım, ekendegen bilbeyin bir ok kayıkılım, gülüm böttüm, algan bugün karekti. Düz Kırgızistan, menin baktım, bayılırım. Bayramınızlar kutlu olsun, kol çağlar olsun.